Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен каталар жана try catch finally функцияларын өтөбүз. Көбүнчө каталар бул программаны аткаруу учурунда пайда болушу мүмкүн, бирок бул программисттин катасы эмес болушу дагы мүмкүн. Бул каталардын айрымдарын алдын ала көрүү аябай эле кыйын, же болбосо мүмкүн эмес. Мисал үчүн файлдарды өткөрүп жатканда тармактын туташуусу күтүлбөгөн жерден үзүлүп кетүүсү жана башка ушул сыяктуу каталар пайда болушу мүмкүн. Java тилинде мындай жагдайларды өзгөчө учурлар деп аталат, же болбосо бул exception, орусчасы исключение. Java тилинде мындай жагдайларды чечүү үчүн атайын мүмкүнчүлүктөр берилет. Анда эмесе биз дал ошол try catch жана finally блокторун карап көрөлү. Ал үчүн биз негизги функциябызды жазалы. Анда эмесе сиздер менен дал ушул каталардын иерархиясын карап көрөлү. Мисал үчүн бул жерде throwable классы мисал каталары, ошол жерден exception. Биз азыркы өтүп жатканыбыз дал ушул exception жана error. Каталар негизинен экиге бөлүнөт. Error бул бизде программаны иштеткенге чейин гана көргөзүлөт бул жана бул бизде текшерилбейт. Жана ошондой эле exception биз буга чейин каталарды аткарылуу учурунда пайда болот деп айттык жана анын результатын гана көрөбүз, же болбосо кайсы бир биздин программабыз туура эмес иштеп калуусу мүмкүн. Дал ошол нерселерди биз exception класс аркылуу көрөбүз. Анын ичинде дагы бизде киргизүү жана чыгаруу exception бар жана коюу туура эмес болгон exception жана ошондой эле бизде reflective болгон то есть операциялардын reflective болгон каталар бар жана ошондой эле бизде runtime exception. Бизде эң көп программаларда эң көп кездешүүчү exceptionдардын бири бул runtime exception. Бул жерде карап көрсөңүздөр, бул жерде жана айтып кеткенибиздей бардык файлдар кээде бизде файлдарда бири-бирине өткөрүп жатканда дал ушундай file not found exception пайда болушу мүмкүн. Себеби биз ал жерде кайсы бир файлды түзбөй коюшубуз үчүн бул негизинен бул дагы текшерилбейт жана ошондой эле бул runtime exceptionда көрүп турганыңыздардай эле бизде каталардын түрлөрү турат. Бул жерде Бул жерде index out of the bound exception, arithmetical, то есть арифметикалык каталар, бул жерде индекс өлчөмү чоң болгон exception жана ошондой эле нуль болуп калган учурдагы exception, class cast exception бар, illegal arguments exception бар жана башка. Бул жерде карап көргөнүңүздөрдөй эле ушундай иерархияны түзөт бизде каталар. Анда эмесе биз каталардын негизи эле кантип пайда болгонун көрөлү. Мисал үчүн бул жерге int деп бизге каалагандай эле бир массивди көрөлү жана бул жерде массивдин белгиси жана массивдин аты. Мисалы array дейли жана бул барабар бизге памятты мисалы 3кө чейинки же 4кө чейинки памятты бөлүп берет дейли. Жана ошондой эле биз бул жерде ушул array 4кө, то есть array 5 деп туруп бизде память бөлүнбөгөн нерсе үчүн бул жактан биз маанилүү караган болсок 56 деген. Дал ушул жерде бизге эч кандай катаны программа көргөзүп бере албайт. Жана буну консольго чыгарып көрсөк эмнени берет? Мисал үчүн array 5ти чыгарып көрөлү. Анда эмесе бизде бул жерде көрүп турганыңыздардай эч кандай катаны көргөзгөн жок, бизде программа иштегенде эмнени берет? Мына көрүп турганыңыздардай exception read main дейт. То есть main негизги класста сиздерде өзгөчө учур бар дейт. Биздин учурда бул жерде карап турганыңыздардай 4кө чейинки гана памятты ээлеп турат, узундугу 4кө чейин гана деп турат бул жерде. Бул 56 санын бере албайсыз деп бизде биздин программаны иштетпей койду. Эгерде программабыз иштеген болсо бул жердеги код 0 болуп чыгат, 1 эмес. Эгерде 1 деген сан чыкса, демек биздин программа иштеген жок. Дал ушул нерсени бизде try catch аркылуу иштетип көрөлү. Бизде кайра карай кете турган болсок, try жана try деген ачкыч сөзү менен бул жерде анын денеси, мындайча айтканда ал фигурный кашанын ичинде жазылат жана ошондой эле бизде бул жерде сөзсүз түрдө IntelliJ IDE'де
try колдонулган жерде catch деген ачкыч сөзүн сөз түрдө колдонуу деген нерсе сунушталат жана ошондой эле биз бул жерге catch ачкыч сөзүн жаздык. Бул деген бизче которгондо кармоо деген. Мындайча айтканда, биздеги каталарды кармоо. Мисалы, tryдын ичинде бизде эмнени жазабыз? Бизде бул жерде 5-чи маанини бере албайбыз дегенди бул жака tryдын ичине жазсак, анда бизде catch'тын ичине эмне жазабыз? Бул жерде catch'тын өзүнүн атайын функциянын жазып, мисалы бул жерге параметр беребиз. X дейли жана x точка бул жерде stack trace деген турат. Тray катанын изин табуу. То есть get stack trace жана өтүрлүү чекитти коюп биз программабызды иштетебиз. Көргөнүңүздөрдөй программаны иштеттик жана бул жерде 0 деген чыкты. Бул жерде көрүп турганыңыздардай ал катаны таштап өтүп кетти. Бул жерде көргөнүңүздөрдөй exception классы бул жерде иерархияда көрдүк. Сиздер менен бул жерде exception классынын ичинен бул жерде бардык каталарды ушунун ичинде камтып жатат. Эгерде биз кааласак бул жерге каалагандай бир сообщенияны жөнөтүп койсок болот. Мисалы бул жерге биздин программа иштетилип бүттү деп жазып койсок болот. Бүттү. Жана биздин программабызды иштетебиз. Мына бизде программа иштетилип бүттү деген сообщенияны чыгарып берди. Жана ошондой эле бул жерде көрүп турганыңыздардай бизде акыркы айткан finally деген функциябыз же болбосо блогубуз калды. Бул жерде final блогу негизинен бул кошумча болуп эсептелинет. Буну жазуу аябай деле бизге кереги жок. Бул негизинен өзгөчө кырдаал пайда болдубу, болбодубу, бул өзгөчө кырдаалды ошол жерден чыгарып салуу дегенди билдирет. Мисалы үчүн бул жерде about blog final деп коелу. Анда эмесе бизге final кандай иштейт ошону көрөлү. Мында көрүп турганыңыздардай бизде өзгөчө кырдаалды алып салды. Бизде мисалы бул жерде өзүбүз каалагандай эле бир exception'ды жазып алсак болот. Бул жакта көргөнүңүздөрдөй exception'дын ичинде IO exception file not found exception бар, ошондой эле runtime exception'дан келип index out of the bound exception. Биз дал ушул нерсени алып exception деген класстын ордуна койсок болот. Мында көрүп турганыңыздардай exception классынан келген runtime exception, андан кийин index out of the bound exception'ды алып exception классына койсок болот. Анда эмесе көрөлү. Мисалы бул жерде бизде exception деген класс турат. Муну index out of the bounds exception деген турат жана бул жерде биз каалагандай эле бир сообщенияны жиберип койсок болот. Мисалы without ичине массив узундугунан ашып кетти. Жана ошондой эле сиздер менен биз атайын колдоо жасап көрөлү. Exception'ды колдоо дагы жазсак болот. Мисалы аны жөн гана бул жактан даяр exception'ды алып отурбай, программист өзүнүн колу менен атайын бир exception'ды чыгарып койсо болот. Бир message же бир сообщение аркылуу, бир текст аркылуу чыгарып берсе болот. Ал үчүн биз кайра эле try блогун ачабыз жана ичине биз консолдон маани киргизели. Мисалы scanner классын колдонуп, буга чейин өткөнбүз sc деп туруп, бул барабар болот new scanner scanner Java util классынан алып келип атат жана system.n киргиз деген. Андан кийин бизде каалагандай бир өзгөрмө жарыялайбыз.
анын типин беребиз жана өзгөрмө мисалы n саны болсун. Бул sk.nextInt биз консолдон киргизебиз анын данные жана биз эгерде бул жерге n саны 30-дан чоң же барабар болсо, анда бизге exception чыгарып берсин. Анда бул жерге throw new exception жана ичине өзүбүздүн каалагандай бир текст же болбосо бул жерде кандай ката же өзүбүздүн бир эрежебизди киргизсек болот. Мисалы n саны бул жерде n плюс бул жерге саны 30-дан чоң. Так, 30-дан чоң дейли. Жана 30-дан кичинекей сан киргизиңиз. Кичинекей сан киргизиңиз. Жана буну биз catch аркылуу, catch block аркылуу табалы. Бул жерде catch, бул жерде exception, бул жерде анын денеси биздин catch блокубуздун денесине биз without x.get message биз буга чейинки жазган мессежди алыш керек. Жана ошондой эле биз программабызды иштетип көрөлү. Мына биз консолдон бир данный берели, мисалы 45 дейли. Мына 45 саны 30-дан чоң кичинекей сан киргизиңиз деген атайын биздин колдо жасаган exception'ды чыгарып берди.